Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 7 май 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге Машина базар тарапта жайгашкан, эң негизгиси шаарга караган 218-кварталдан сатыла турган өтө арзан баага коюлган 3 бөлмөлүү жер үй тууралуу маалымат бермекчимин. Эң негизгиси бул айыл шаарга карайт туугандар. Үйдүн баасы дагы өтө жакшы баага коюлду. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Бул жерге келиш үчүн сиздер туугандар Западныйдан Араванды көздөй бул жака жолго чыгасыздар. Жолдо Машина базар бар, өтөсүздөр. Кеңеш айылынын центри бар, өтөсүздөр. Бул жака түз жүрүп келгениңиздерде Кеңеш айылынын центринен өткөнүңүздөрдө ушул центральный жолдун оң тарабында мына ушул зданияны көрөсүздөр туугандар. Ушул зданиянын жанындагы көчөгө кирип, ичкериге 200 метр түз жүрүп, солго бурулсаңыздар эле сатылуучу үйүбүз жайгашкан туугандар. Бара бериңиздер, маалымат беребиз жакын эле. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө жанагы сатыла турган үйдүн алдына дагы келдим туугандар. Мынакей бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Мен жанагы айткан 4-көчөгө кирип, бул жака 150 метр түз кирип келгениңиздерде ушул 2 кабаттуу үйдүн бет маңдайында сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Анан туугандар, көчөлөрү дагы шагыл экен. Кийин келгениңиздерде көрөсүздөр. Анан столбаларына дагы прожекторлор орнотулган, кечиндеси жанып, сонун болуп көрүнүп калат дейт үй ээси. Колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылам. Сонун жерде жайгашкан экен. Эң негизгиси тынч туугандар. Анан Ош шаарына деле карайт бул жер. Шаарга бир 10 мүнөттө кеңири кирип барасыздар. Машина базарга жана ошондой эле жаңы Тешикташ базарына деле жакын. Ушуну да эске алып коюңуздар. Анан эң негизгиси жери тегиз. Сатыла турган жер үйдүн жери кызыл документ боюнча, кызыл китеби боюнча 6 сотук экен. Анан бул өйдө тарабында мына ажаткына турат көрүп, ушул жерде дагы кошумча жерлери бар экен. Анан үйдүн артында дагы кошумча жери бар. Ошолорду кошкондо болжол менен бир 10 сотук жер чыгып калат экен. Условияларына келе турган болсок, бул жерде туугандар свет бар, столбаларына прожекторлор орнотулган, кечиндеси жанып сонун болуп көрүнөт. Анан эң эле жакшы жери бул жер шаарга карайт. Ошол себептен бул жерде таза суу бар экен туугандар. Мынакей көрүп атасыздарбы, таза суу бар. Чек арасы ушундай туугандар. Бул жерге казып, тегиздетип, сонун кылып коюптур. Чек арасы көргөндө эле түшүнүктүү эле болот. Кошумча жерлерин кошкондо 10 сотук чыгып калат экен. Мына ушул сырткы ажаткана дагы ушул үйгө тиешелүү. Мына ушундай природный жерде жайгашкан. Үй тууралуу маалымат берип баштай берейин. 2 бөлмөдөн турган үй, жаңы эле салынган. Узун турасы 12ге 6, крышалар жабылган, черный потолок болгон. Мындай жатканда келип эле жашай бере турган үй экен. Анан туугандар, эң эле жакшы жери, байкап атасыздарбы, көчөлөрү дагы мына ушундай шагыл. Ушул шагыл жол менен үйүңүздөргө келе бересиздер. Ал жер менен үйгө кирип кетесиздер. Так, бул жагында подвалы, тепкич менен чыкканыңыздарда ушундай терраса туугандар. Ушул жерде чай ичип сүйлөшүп отурсаңыздар дагы болот. Мынакей. Бул болсо биринчи бөлмөсү. Мынакей. Асты жыгач экен. Дубалдарына шпаклевка тартылган. Чердактары черный потолок болгон, айнек терезелери пластик. Бул ошондой биринчи бөлмөсү туугандар. Кийин алып жашай бересиздер. Бул жагы болсо экинчи бөлмөсү. Окей. Бул жерде печканын орду, бул жерде бир спальня кылып алсаңыздар болот. Жылуу жата бересиздер. Кумшубак болгон үйдүн сырты. Анан дагы бул жерде кичинекей дагы бир бөлмөсү бар экен. Бул жерде бир кухня кылып алсаңыздар дагы болот. Бул жерге печканын орду, печканы коюп, духовканы нар жака каратып, дагы бир кичинекей бөлмө кылып алсаңыздар болот экен. Анан негизи баасы деле жакшы баага коюлду. Азыр мен видеонун аягында баасын айтам туугандар. Анан обмен жолдору, вариант жолдору жок экен. Бул жерде үй ээсине срочно акча керек экен туугандар. Ошол себептен нак акчага сатат. Мына ушундай. Эң негизгиси жери тегиз. Анан тоого деле жакын эмес. Анан бул тарапта туугандар кошумча жери дагы бар. Мынакей. Темир тосмо менен тосулган. Темир тосмо менен тосуп даярдап койгон экен. Бул жер эч кимге тиешелүү эмес, жөн эле турат экен. Нар жагында деле чектер жок. Ошол себептен бул чек ушул үйгө тиешелүү, Кудай буйруса. Анан бул жерге сыртты тапчан, үй чочок, же болбосо көчөттөрдүн, теректердин түрлөрүн эгип алсаңыздар болот туугандар. Кыскасы варианттары өтө көп.
Мына ушундай кошумча жери бар экен туугандар, ушуну эске алып коюңуздар. Эми барыңыздарды кызыктырган баасын айтайын. Баасы болсо $30,000 бааланды. Ала турган реальный клиент болсо жакшы дагы кеми болот деп атат үйөсү. Барыңыздарга ийгилик. Машина базарга жана жаңы Тешикташ базарга жакын жерде жайгашкан, шаарга караган жаңы кварталда сатыла турган ушул үйдү колдон чарбаңыздар туугандар.